Интернет сайттарда талкуу жаратып жаткан маалыматтарды айтып берем. Аты жөнүм Улук Бакытов. Саламатсызбы? Социалдык тармактарда Ош шаарынын мэри Жеңишбек Токторбаев башкы каарман болгон анимациялык видео тарады. Видео шаар башчысынын элдин арасында кеңири тараган сөздөрү менен коштолгон. Видеодо мэрдин адаттагыдай шаар кыдырып, рейдте жүргөнү чагылдырылган. Капа кылып, же бир эме таткан жокмун. Өзүңөргө жакшы. Акмал, мен деле ушу кабинетте ушу чыкпай отургум келип атат. Ya siz... Ооба. О деп келинчегиңе айтасың. О жаным депчи. Мирлан, эптей аласыңбы сен? О деп келинчегиңе айтасың. 17 жаштагы бала жол тескөөчүнү унаанын капотунда 200-300 метрге чейин сүйрөп кетти. 20 августта түнкү саат 03:15 чамасында Сокулук районунда жол инспектору мамлекеттик номери жок Toyota Camry унаасын токтоткон. Айдоочу талапка баш ийбей жол тескөөчүнү унаанын капотунда 200-300 метрге чейин сүйрөгөн. Ага 15 000 сом айып салынды. Ошондой эле унаанын номери жок айдоочулук күбөлүксүз айдаганы жана милиция кызматкерине баш ийбегени үчүн да протоколдор түзүлдү. Бишкектин көчөлөрүндө кыргыз жана өзбек өнөр адамдары өз таланттарын көрсөтүштү. Алар музыкалык аспаптарды ойношуп, көчөдө жандуу улуттук музыка жаңырды. Бул тууралуу кече 19 август күнү кечинде Өзбекстан президентинин администрациясынын жетекчиси Саида Мирзиёева жарыялады. Эл токтоп, видео тартып, кол чаап, артисттер менен кошо бийлешти. Бул улуттар аралык чыныгы майрам болду. Мындай жылы кабыл алууңуздар үчүн чоң ыраазычылык деп жазды ал. Маалым болгондой, Өзбекстандын өнөр адамдары Бишкекте өтө турган Закovat Азия Куб 2-чи оюнуна катышуу үчүн келишкен. Аталган оюн бүгүн 20 августта болот. Очень классно. Последние годы страны наши сближаются, мы очень рады этому. Мы даже представления не имели, что когда-то поедем, посмотрим. Почти наши родственники все съездили, хвалили. Хочешь Өзбекистан, приезжай. Хочешь Кыргызстан, приезжай. Вот так, да? Да. Сейчас легче стало. Оп! Закovat. Знаем, что игра будет. Удачи вам!
Рахмат. Қаяқтан көрсек болады кейін? Қайсы канал? Жазып алайын сразу, Кыргыз эстрадасынын жаш ырчысы Нурайым Акылбекова төкмө акын Нурсултан Малдыбаевке турмушка чыгып, келин статусуна ээ болду. Жаңы түгөйлөрдүн үлпөт тоюна жакындары, чыгармачылыктагы достору жана көрөрмандары күбө болушту. Социалдык тармактарда ырчынын көрөрмандары жана катталуучулары жубайларды кызуу куттуктап, бактылуу жана узак өмүр каалашууда. Социалдык тарамактарда Ак Бура дарыясына самынданып, жуунуп жаткан жарандардын видеосу тарады. Экологиялык жана техникалык көзөмөлүк кызматынын Оштогу башкармалыгынын башчысы видео боюнча тактоо иштери жүрүп жатканын билдирген. Интернет сайттардан алынган маалыматтар мына ушулар болду. Эскерте кетсек, урматтуу телекөрүүчүлөр, жогорудагы маалыматтар 7 каналдын көз карашын билдирбейт.